Kırgızstandык балбан Мээрим Жуманазарова күрөш боюнча дүйнө чемпиону болду. Балбан кыз бүгүн 7 октябрда алтын медаль үчүн күрөштө япониялык Рен Миядзине утуп алды. Япониялык спортчу болгону 21 жашта. Буга чейин чоңдор арасында эч кандай ийгиликтерге жеткен эмес. Эске салсак 68 килограмм салмакта күч сынашкан Жуманазарова жарым финалда россиялык Ханум Валиева менен кезгелген. Валиева 22 жашта. Буга чейин Европа чемпионаттарында бир жолу алтын, бир жолу күмүш медаль уткан. Буга чейин Жуманазарова Валиева менен 2019 жаштар арасында өткөн дүйнө биринчилигинде жеңип алган. Бул иреттагы биздин балбан мыкты болуп, финалга жолдомо алган. Жуманазарова 8-1 финалда кореялык атаандашын тушеге басып утуп алган. Ал эми чейрек финалдык этапта канадалык Оливия Грейс Вассону 7-1 эсебинде утту. Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайты мелдештин жүрүшүн түз алып көрсөтүүдө. Спорттук күрөштүн түрлөрү боюнча дүйнө чемпионаты ушул күндөрү Норвегиянын Осло шаарында өтүп жатат. Турнир 2 октябрда эркин күрөш балбандарынын мелдеши менен башталган. 4-7 октябрда кыз келиндер күрөшү менен уланып, 7-10 октябрда грек-рим күрөшүнүн балбандарынын таймашы менен жыйынтыкталат.